Салам достор, сиздер менен Аку, кыргызча рецепттер каналы. Менден бүгүн рецепт болмокчу. Мындайча айтканда, пирог же пирожный. Кени пирогдон алысыраак, пирожныйга жакыныраак. Ошондуктан мунун атын өзүңүздөр коюңуздар. Чай ичкенге азыркы каалдаалга байланыштуу жакшы таттуу эсептелинет. Анда эмесе рецептти баштайлы. Бисквитный основада бул. Мындай рецептти көбүңүздөр көрдүңүздөр уже. Если айта кетейин, миксериңер мощный мындай жакшы миксер болсо, анда мындай белок, желток кылып отделять этпей эле взбивать этсеңиздер болот. Меникинде ручной миксер болсо, анда отделять этсеңиздер жумушуңуздар батыраак болот. Если миксериңиздер вообще жок болсо, анда ушундай эле отделять этип, колдук венчик менен взбивать этсеңиздер болот, бирок ал кичине көбүрөөк убакыт алат. Мен мында бисквитный основа болгон үчүн мен үзбөстөн толук көргөзүүнү чечтим. Анткени мен башында буну торт кылайын деп чечип тургам. Бирок мен азыр народныйларга жете албайм, ошондой эле магазиндерге эч нерсеге жете албайм. Өзүбүздүн айылдык местный магазинде мындай сливки дегендер болбойт. Даже жада калса сүт жок экен. Сүттөн алып крем жасайын десем. Ошондуктан азыркы кырдаалдан чыгып эметкенден кийин торттун рецепттерин чыгарып баштайм. Ага чейин мен үй бүлөмдү ушундай таттуу менен сүйүндүрүп турам. Сиздер дагы ушундай менен сүйүндүрүп туруңуздар. Жумуртка, сахар, ун азыркы үй бүлөнүн баарында эле бар деп ойлойм. Башында торт кылайын деп, ошондуктан видеону дагы үзбөстөн толук көргөзөйүн дегем. Анткени менин WhatsApp'ыма комментарийге вопростор түшө баштайт. Миксери жок, кандай взбивать этсе болот, миксери жок болобу деген ошондойлор вопростор жүрөт. Ошон үчүн баарына бияктан жооп берип атам. Ошондой эле 7 кашык сахарды желтоктун үстүнө салып коебуз. Белокко болсо кичине туздан сепип алып туруп взбивать этип баштайбыз. Туз сепкенибиздин себеби ал батыраак взбивать этилет. Андан дагы мындай устойчивости жакшы болот. Туз сеппей взбивать эткен менен туз сепип взбивать эткен айырмасы болот. Белокту взбивать эткениңерден зависит этет. Мындай пышности, плотности мындай эмеси. Ошондуктан эринбестен муну жакшылап взбивать этиңиздер деп сунуштайт элем. Ушундай белок ордунан жылбай калганга чейин взбивать этебиз. Андан кийин болсо желтокту, жумуртканын сарысын кичине агарып, өзүнөн көтөрүлүп, анан сахардар эрип кеткенге чейин взбивать этебиз. Сахар эригенден кийин өзү уже көтөрүлүп, кичине агарып калат. Ушул эле рецепт менен жасап, бул бисквит өзүнчө бисквитин жасап, андан кийин эметип баштагам. Ошондуктан сиздер ушундай эле бисквит жасап, 2-3кө бөлүп, ортосуна крем жасап, торт кылсаңыздар болот. Мен торт кылайын дегем, бирок крем таппай койдум. Аракетин да кылдым, бирок такыр эле кремге жетпей койдум. Ошондуктан мен пирожный сыяктуу кылып, пирогдой кылып, ушундай кылып салдым. Айтор атын да өзүм билбей турам. Сиздер ойлоп мага таап бериңиздер. Акырындап сиздер желтокту сразу эле куюп ийсеңиздер, анда белок отуруп калат. Ошондуктан акырындап 1-2 ложка алып, экөөнү аралаштырып, кичине мындай желтоктор мындай плотныйраак болуп, мындай суу сыяктуу болуп тургандыктан, ошондуктан белокту кичине салып, аралаштырып алабыз. Ошондо ал пышный болуп, өзүнүн эмесин эметип калат. Андан кийин жарымысын куюп, унду болсо сеткадан өткөрүп эметип алабыз. 7 ложка ун кетет. Ошондой эле кандай ложка менен сахар алыңыздар, ошондой эле ложка менен ун кетет. Чоң тамак ичкен кашык. Акырындан аралаштырабыз. Каждый аралашкан сайын
жумуртканын агынын өзүнүн плотносту кете берет. Ошондуктан көп аралаштырбаганга аракет кылыңыздар. Унду дагы кабатындай сразу сээп салбайбыз, акырындап себебиз. Менин каналымда ушундай бисквитный основада таттоолор көбөйүп кетти. Эмкисинде башкача бисквитти чыгарайын деп ойлонуп отурам. Сиздер кандай ойлоруңузду кошот делеңиздер. Ошондой эле кааласаңыздар мага бисквиттин рецептин менен бөлүшүп кетиңиздер. Мага эң эле жакыны ушул бисквит. Бисквиттин түрү болот, бирок мага ушул бисквит эң жакын, оңой, анан өзүмө да бат сезилет. Ошондуктан ушул менен эле таттоолорумду жасай берем мен. Буюрса карантинден чыксак, Айпери деген эже бар. Ал эжени баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Ошол Айпери эжеден барып сливки эме дегендай тортко керектүү эмелерди алам. Ошондон кийин торттун рецепттерин толук чыгара баштайм. Мен форманын түбүн таппай калдым. Балам ойноп аргача жака таштап койгондуктан балама эч нерсемди катпайм. Балам баарынын колунда турат. Болгону сынып калбаган идиштен башканын баарын бере берем. Ошондуктан мен түбүнө эле фольгадан неметип койдум. Сиздер формаңыздар жок болсо даже кастрюляга коюп койсоңуздар болот. Андан эч эмеси жок болгону мындай асты үстү бирдей кастрюля болуш керек. Кандай көтөрүлүп атат өзүңүздөр көрүп атасыздар достор. Бышканын болсо минтип белесиздер. Зубочистканы саласыңар. Бул менде чоңураак зубочискалар, зубочиска эмес, даже булар спашка деп коет, ошондойлор. Ошону салып көрөсүз. Если зубочискаңар сухой болуп чыгып атса, анда албышты. Если башында камырлар чыгып атса, анда дагы кичине коюп отурасыңар. Меники бышып, чыгарып, 2 күн холодильникке коюп койгом. Бул проверка болгон. Анткени блогерлер айтат, даже бисквитти жасап, заморозить 1 ай бою коюп кое берсеңер болот дегенде, ошондой эле мен 2 күн коюп койгом. Эмеден духовкадан чыгаргандан тартам деп унутуп кетиптирмин. Ал үчүн кечирим сурайм. 2 күндүн ичинде бисквит кичине отуруп калды, почти 1 сантиметрдей отуруп калды. Бул бийигирээк болчу. Мындай бисквитти 2ге бөлсө болот спокойно бизде адамдар. Колунан келген шыктуу адамдар 3кө бөлсө болот. Мен антип бөлүп кыйналбастан эле, анткени кремим жок болгондуктан ушинтип эле жасап салууну чечтим. Мен үстүнө азыр сироп куюп атам. Сиропту мен өткөн рецептте көргөзгөм. Мында деле сөз менен айта кетейин. Теңме-тең сахар менен ысык суу теңме-тең кетет. Бир эле идиш менен аласыз, ошол эле идиш менен суу куясыз. Андан кийин менин колумда сгущенное молоко болуп калган. Аны куюп койдум. Если сгущенный молокоңуз жок болсо, анда үстүнө жөн эле йогурт куюп койсоңуз болот. Ошондой эле жөн эле варенье куюп койсоңуз болот. Өзүңүздөр каалаганыңыздар жараша бул жагын кооздой бересиздер. Бул жагынан өзүңүздөрдүн идеяңыздарга карашы кетет. Андан кийин болсо мен үстүнө ушундай шоколаддан эметип койдум. Кааласаңыздар муну эритип үстүнө куйсаңыздар болот. Ал жагына менин кичине убактым болбой калгандыктан мен муну почти 7-лерде жасадым. 8-лерде ооз ачаар убактысыз болуп калат, баарыңыздар билесиздер. Ошондуктан мен эритип эметип отурган кичине убактым болбой калды. Ошондуктан мен теркадан эле өткөрүп койдум. Сиздерге да ушундай теркадан эле өткөрүп койгонду сунуштайт элем. Ошондой эле достор. Менин каналыма катталып, катталгандан кийин колокольчикти басып коюңуздар. Жаңы видеолорум келгенде сиздерге келип турат. Ошондой эле комментарий жазып, лайк басып кеткендерди унутпаңыздар. Пропиткага 2 саат коебуз муну. Мен 1 сааттай эле койдум. Ошого карабай даамы сонун болду десем болот. Сиздер 2 саатка коюңуздар деп сунуштайт элем. Убактыңыздар аз болсо меникинде 1 сааттай эле чыгара берсеңиздер болот. Достор, өткөн видеолорумду көрүп, азыркы кырдаалда да мени кичине колдоп туруңуздар.
саламатта калыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр. Дагы кандай рецепттерди көргүңүздөр келет менен комментарийге жазыңыздар. Саламатта калыңыздар, сиздер менен Аку болду.